біздің меймандар, кейінгі сөз кезегі Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаттарынан Сарбағышев Мақсатбек Қаратайкөшке қол шалдырыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу тугандар, урматтуу коноктор. Сиздер ушул бүгүн биздин кыргыз жергебиздин Бербет болгон Ысык-Көл жеринде келишиңиздер менен чын элимден куттуктайм. Бүгүнкү уюштурулуп жаткан ушул биздин ынтымак шердебиз десек болот, ынтымакка чакыруу жыйыныбыз десек болот, ынтымакка биримдикке коомчулукту мамлекет үчүн кызмат кылуу үчүн жигиттер десек болот. Мындайча айтканда көпчүлүк көп багытта айтсак биз үчүн жарашат деп эсептейм. Себеби ар бир эл, ар бир инсан, ар бир ушул жаран биздин мамлекеттин. Ушул бүгүнкү отурган биздин инсандарыбыздын баары мамлекет болуп эсептелет. Ошон үчүн барыңыздарды келишиңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Ушул бүгүнкү уюштуруп жаткан ушул биздин Ысык-Көлдүн жигиттерине да терең ыраазычылык билдирем. Ушул бүгүнкү ойлогон ой максатыбыз, ушул бүгүнкү айтылган каалоо тилектер, дуаларыбыз Аллах өзү кабыл кылсын. Ушул жерде бүгүн ушул баарыбыз жүз көрүшүп, колу бутубуз, көзүбүз, кулагыбыз угуп турганына Аллахыма чексиз шүгүрлөр дейли биринчиден. Себеби ушул шүгүрчүлүктү күндөн күнгө унутуп бараткан замандардын бири болуп турат. Мен муну айткым келген себеби бүгүн мамлекет башка, ар бир чогулган, уюштурулган ушул биз жыл болуп уюштуруп жаткандар башка мамлекет болбошубуз керек. Мен сиздерге сунушум ушул баардыгыбыз биригип ушул жерде отургандар мамлекет үчүн эмне кылдым, ушул мамлекет элибиз үчүн эмне кылдым деген ойду жүрөгүбүзгө, мээбизге туюп алсак, мен ойлойм кийинкиде дагы бир башка бир жаңылыктарды жекеле ушул оюн менен, тамак аш менен, курсактык менен эмес, мындай бир башка дагы бир аң сезимдерди ушул мамлекетке, элге, бул жерде жүргөн биздин кичинекей балдарыбызга үлгү боло тургандай, ушулдарга бир шарт түзүп бере тургандай нерселерди да ойлоп чыгыш керек деп мен сиздерге сунуштайт элем. Буну дагы биз мына ар бир областтын амирсаттары деп балдарды шайлап бергенбиз. Ушул адамдарга дагы жигиттерибизге сунуш иретинде керек болсо ушундай чогулуштарды башкача шартта өткөзүп, чогултулган акчаларыбызды бир кайрымдуулукка жумшайбызбы, же дагы ар бир областка бөлүп жыл сайын может бир иш кылабызбы деген сунуштарымды карап көрүңүздөр, талкуулап көрүңүздөр. Менин оюмча бул дагы бир кийинки коомго, мамлекетибизге кошкон салым деп эсептейм. Муну айтканымдын бирден бир себеби коомчулукта, көпчүлүктө ар кандай сөз боло берет экен. Мамлекет өзүнчө, биздин чогулуш өзүнчө деп болбойт андай эч качан. Керек болсо бир үй бүлөдө мамлекет үчүн салымыбызды кошо турчу убакыт келди. Ошол убакытты туура пайдаланалы деген сиздерге айтар элем. Эми бул амирсаттар жалпы машвара менен чечилчү нерсе экен. Ошону карап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү уюштурулуп жаткан иш-чараны эч кандай саясаты жок. Биздин ынтымак үчүн, мамлекеттин биримдиги, бүтүндүгү үчүн деген максатта уюшулуп жаткан нерселер. Ошон үчүн ар кандай чагымчылыктардан дагы сактанууну мен сиздерге сунуштайм. Ар кандай чагымчылыктар отурушу мүмкүн. Ар кандай региондорго бөлгөндөр болушу мүмкүн. Ошондон алыс бололу. Ошондон Кудайым өзү сактасын. Ниетибиз түз негизинен. Анан эми бүгүнкү шарт боюнча, уюштуруучулардын шарты боюнча айта кетсем, кээ бир учурларда да мүчүлүштүктөр бар, ой зооктордун баары мындай бир биз кыргыздар буга чейин кандай шарттар жашап келдик элек, бүгүнкү күндө шартыбыз бар. Бирок биз ушул жерге өткөзгөнүбүздүн бирден бир чоң максаты ушул жерде баарыбыз бололу. Ушул жерде баарыбыз бири-бирибиз менен таанышалы, чачырабайлы, ушул жерде бир өткөзүп, оюнду ушунтоо кылып чай ичели, музыка угалы, ырдайлы, ушул жерде мындай кеңешип отуралы деген максатта уюштурганбыз негизи. Бирок мен ошол жанагы азыр бөлүнүп, тияк ойнойбуз, бияк ойнойбуз дегендерге мен жеке оюм каршымын негизинен. Биз эмне оюн үчүн келдик белек, бизлер ушул жерде таанышыш үчүн, может бир маселени көтөрүш үчүн, может бир дагы бир сунуштарды айтыш үчүн деген мен жеке өзүмдүн оюмду сиздерге айткым келет. Жаман нерсебизди жогоруда Наке шейх айтып кетти, жаман нерсебизди жашырып, жакшы нерсебизди ашырып, ушул тозуп аткан жигиттердин көпчүлүктө ар кандай ылдый өйдө болот экен. Ошону туура түшүнүп, аз болсо көптөй, көп болсо шүгүр кылып, бүгүнкү иш
иш-чарабызды өткөзүп алалы. Рахмат сиздерге, келип бересиздерге. Кол чалуулар болсун. Мактап Сайкалат көч болду. Кийинки сөз кезеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кыдыкбаев Жаныбек Султановичке кол чалуулар менен болду. Assalamu alaikum, tengtuşlar, kurdaşlar, kasiyetli üstükölüge hoş kelipsizler. Ойлоңуздар, эмне депутаттар чыгып эле сүйлөп атат. Биз да теңтүшпүз, биз да 85биз. Азыркы менин коллегам Максат дагы ошо биздин коллегабыз, биздин теңтүшүбүз 85биз. Анан биякта башкача ойлонуп кетпегиле, баарыбыз теңсиз. Биз да силерди тосуп аткан теңтүштарыңарбыз. Мен эмне бул жерде ушу теңтүштарды бүгүн силерди көрүп аябай толкунданып турам. Ушундай бир ой келди. Биз 85тер биз төрөлгөн жылдары мындай Союзда Горбачев бүт барын пристройка кылып аткан кез экен да, өзүнчө бөлүп мындай. Андан кийин анан Союз тарап кетпеди, геосаясат болду, өзүнчө мамлекет болду, өзүнчө жылып кеттик да бардыгыбыз теңчи. Ошол кездерде биз чоңоюп калдык. Ошол убакта кандай болуп биздин өзүнчө мамлекет болуп түптөлгөндөн баштап бүгүнкү күндө мамлекетте 3 революция өткөздүк. Ошо үчөөнө тең катыштык. Ушу жерде бар болуш керек арабыздагыларчы. Биз ошол кыйынчылыктарды баягы Союз тарагандан кийинки маалда чоңоюп калдык. Ошол кездеги жашоону азыркы биздин муун, азыркы келаткан жаштар аны билбейт. Кандай болуп чоңойгонун, эмне болуп чоңойгонун биздин жашоону айтып берсек алар үчүн жомокко деп ойлойм да азыркы 21-кылымдын жаштарына. Анткени техника жок эле, телефон жок эле, ушундай бири-бирибиз менен аябай жолугуш элек, телефон жок, сүйлөшүп саат мынчада бул жерден жолугабыз дегенде аябай жолугуш. Адамдык сапат мындайча алганда мындай бийик болчу да. Азыр болсо кандай? Азыр болсо Кудайга шүгүр, андай жашоодон өттүк. Кудай буйрса, мен ойлойм ушу келечекте биздин ушу теңтуштар, биздин мамлекетибиздин жоопкерчилиги биздин так биздин мойнубузда. Анткени биз ошол жашоону да көрдүк, азыркы жашоону да көрүп жатабыз. Биз жоопкерчиликтүүбүз, анткени биз жаштарыбызга жок дегенде жаштарга чыгып эч нерсени айта албасак, биздин бала чакабызды тарбиялашыбыз керек да. Убагында биз мондай жашоодо басып өткөнбүз, бирок биздин азыр жашообуз, экономикабыз өнүгүп өсүп, мамлекетибиз акырындан бутуна туруп келаткан заманда биз да ушу 85те салымыбызды кошуп калалы деген ойду айткым келип турат. Баарыбыз тең кандайдыр бир жолдор менен ушу мамлекетке салымыбызды кошобузбу деген ойдобуз. Бүгүнкү чогулуп атканыбыз, бүгүнкү ынтымагыбыз дагы ушу салым деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүнкү келген конокторго айтарым, баарыңыздарга азыркы молдокебиз айткандай ыйман берсин, оюн зоокторубуз, спорттук иш-чаралар кырсыгы жок өтсүн. Сиздер биздин ошо бүгүнкү көлгө келип, көлдөн жакшы мейман болуп кетиңиздер. Бирөө айткандай, жаманыбызды жашырып, жакшыбызды чыгарып кетиңиздер, сиздерден сурамчы. Анан жигиттер, мындай сөз бар, ынтымактын түрү бар. Кыргыз ынтымакка башына мүшкүрө же болсо бир кырсык же болсо бир катуу иш келгенде анан биригет дечеде биздики андай эмес, Кудайга шүгүр, биз жакшылыкка биригип атабыз. Анан ынтымактын өзүнүн ар биринин максаттары болуш керек, улуу чоң максаттары. Биз спорттук иш-чара менен, тамак аш менен, дасторкон жээгинде отуруп пикир алыш менен чектелбешибиз керек. Азыркы менин коллега Максат айткандай, бир кандайдыр бир улуу максаттарды коюп алып, ошо максаттарга жетишели деген ойдомун. Кудай буйрса, ушундай ынтымагыбыз бекем боло берсин, ушундай максаттарга жетебиз деген ойдомун. Баарыңыздарга ден соолук, ким ушул бүгүнкү ынтымакка кадам таштап келген болсо, ошолордун бардыгына жүрөгүнө ыйман, үй бүлөсүндө жакшылык, бала акырасы менен тынч, аман эсен болушсын. Баарыңыздарга чоң рахмат, дагы бир жолу касиеттүү көлүгө куш келипсиздер. Баракелде. Жаныбек Султановичке кол чалуулар болсун. Кейинки сөз кезеги Ысыкөл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Ормонов Жапарбек Туратовичке кол чалуулар менен.
Assalamu alaikum. Бүгүнкү коноктор, ушул иш-чаранын катышчылары, бүгүн жалпы Ысык-Көлүбүз дагы толкуп, кубанычка толуп турган мезгил. Анткени биздин районубузга мынакей өз кызыкчылыгын артка таштап, мамлекеттин, элдин, коомдун кызыкчылыгын жогору койгон ынтымак, биримдик, достук деп жүрөгүн соккон сиздердей коноктор келип атат. Андыктан баардыгыңыздарды биздин ушул касиеттүү Ысык-Көл районубузга кош келипсиздер демекчибиз. Биздин кыргыз элибиз илгертен кат тарыхы бар улуу эл. Улуу элибиз илгертен тарыхыбыз жаралгандан баштап бүгүнгө чейин көптөгөн кыйынчылыктарды, ар кандай жашоону башынан өткөрүп, ийри отуруп, түз кеңешип, сиздердей чыган жигиттери чыгып, жакшы жолдорду басып өтүп, бүгүн мынакей эгемендүү өлкөдө элибиз биз сиздер менен жашап жатабыз. Бүгүн дүйнө жүзү тездик менен өсүп өнүгүп, өзгөрүп жатат. Муну көрүп атасыздар. Биз байкап турган нерсе бардык ошол дүйнө жүзүндө элибизде мурдадан ушул жакшы айтылган сөз бар, бекер эмес экен, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Көрүп атасыздар, ынтымак жоктугунан мен деген кубаттуулугу өтө жогору болгон өлкөлөр эмнелерди гана башынан өткөрүп жатпай атат. Бүгүн мынакей сиздер өткөрүп жаткан иш-чара ушул бүгүнкү замандын, бүгүнкү жашообуздун эң биринчи талаптарын бири десек биз жаңышпайбыз. Ар бир муун өзүнүн артында бир жакшы нерсени таштап кетет экен. Мына 85-жылкы биздин ар бир 7 дуандан ушул каймактары сиздер келип отурасыздар. Сиздер артыңыздарда бир жакшы бир жөнөлгөндү таштап кетти десек биз жаңышпайбыз. Өткөн жумада эле мынакей 90-жылкы кийинки муун жаштардагы ушул силер баштаган иш-чараны улап биз өттү. Негизи ушул быйылкы жылы эле биз билгенде бир 7-8 ушундай сиздерден кийинки муундар жакшы иш-чараны өткөрдү. Биз кубанып, кубаттап, абдан сүйүнүп турган нерсе мынакей 7 дуандан бирикенде дагы 7 дуандан ар бир каймактары эң алдыңкы мынакей муун өкүлдөрү сиздер келип биригип бул жерде ынтымакты көрсөтүп турасыздар. Мен ойлойм, биздин элибизде журтубузда ушундай ынтымак болсо, биримдик болсо, сиздердей баштаган мындан ардагы мамлекетибиз чоң өсүп өнүгүүлөргө жетет деп мен терең ишене алам. Андыктан урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, ушул өткөрүп жаткан иш-чараңыздар байсалдуу болсун. Алдагы спорттор кырсыксыз, ийгиликтүү өссүн. Элибиз, журтубуз мынакей сиздер жакшы бир сиздин муундар баштап берди. Ушул ынтымак, биримдик, достук деген дебиз ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашап калсын. Элибизде тынчтык, аманчылык болсун, өсүп өнүгөсүн. Дагы бир жолу Ысык-Көл районубузга кош келипсиздер. Ал эми уюштуруп жаткан биздин Ысык-Көлдүн ушул муунун өкүлдөрүнө дагы бир жолу биз терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат баарыңыздарга. Баракелде. Жапарбек Туразовичке бир кол чалар болсун. Урматтуу жамаат, албетте жогорку кеңештин депутаттары жана биздин жетекчилерге бир шаңды кол чалар болсун. Баракелде.